Assalomu alaykum, urmattуу mugallimler, ustadlar, окуучулар, студенттер жана бардык билимге кызыккан достор. Барыңыздарды бүгүнкү видео сабагыбызда көрүп турганыбызга абдан кубанычтабыз. Биз бүгүн сиздер менен кантип электрондук китептерди издеп табуу жана аларды көчүрүп алууну биргеликте сиздер менен үйрөнөбүз. Бул үчүн биз эмне кылабыз? Албетте, сиз кандай китептер керек? Кыргыз тилинде, орус тилинде, англис тилинде, бардык тилдерде кандай китептер керек? Ошолорду пландап, дептериңизге жазып алыңыз. Андан кийин ошол китептерди интернет аркылуу электрондук вариантын табып, колдонууну үйрөнөбүз. Даяр болсоңуздар, биз бүгүнкү сабагыбызды баштайбыз. Эң кызыктуу маалыматтар сиздер үчүн. Албетте, ноутбуктан же компьютерден интернетти туташтырабыз Wi-Fi аркылуу, же болбосо USB модем аркылуу. Андан кийин өзүңүздүн компьютерде болгон интернет браузерди тандайсыз. Биз Google Chrome'ду колдонобуз, сиз кааласаңыз Yandex браузер, Mozilla Internet Explorer. Google Chrome'ду ачабыз. Андан кийин бул жерде жаңы бир окного келип туруп, алгач кыргызча электрондук китептерди издеп көрөйүк. Электрондук китептер деп жазабыз. Макул. Яндекстен издесин. Электрондук китептер. Мына, көрүшүңүз мүмкүн. Биз биринчи сиз менен bizdin.kg сайтына кирип көрөйүк. Ошол жерден кызыктуу китептерди көчүрүп алууну үйрөнөйүк. bizdin.kg. Мен азыр сизге макул бул жерде сайттын кайранан чоңойтуп көрсөтөйүн. bizdin.kg. bizdin.kg. Көрүшүңүз мүмкүн. Мына. Ушул сайт. bizdin.kg. Ушул сайтты жазасыз. Андан кийин бул жерде сайт ачылат. Биз чоңойтобуз. Мына. Сайт дагы кыргызча, орусча жана англисче тилдерде иш алып барат. Бул абдан кызыктуу, абдан пайдалуу сайттардан бири. Сайт түзгөн инсандарга ыраазычылык билдиребиз. Биз үчүн сонун мүмкүнчүлүктөрдү жаратып коюшкан. Андан кийин бул жерде карасаңыз, сайттын картасы, биз жөнүндө жаңылыктар жана дүкөн. Сайт жөнүндө аз гана маалыматты бир көрүп таанышып алайык. Көрүшүңүз мүмкүн, мына. Бул сайттын негизги бети болуп эсептелинет. Эми биз сиздер менен биринчи китептерди көрөбүз. Китептерди. Мектептин программасына керектүү болгон китептерди бирөөсүн көрөйүк. Бул жерде абдан көп электрондук китептер бар. Мисалы үчүн ушул жерге басабыз. Андан кийин бизге керектүү болгон мектеп программасына тийиштүү бардык китептер, электрондук китептер ачылат. Бардык электрондук китептер ачылды. Сиз өзүңүз кайсы бири сизге керек? Ошол жерден тандап көчүрүп алсаңыз болот. Мисалы үчүн, адаби окуу 4-класс, кыргыз тили 4-класс, география 6-класс, география 6-класс, английский язык 2-класс, адам жана коом, мугалимдер үчүн колдонмо, адеп, радиоведение, музыка карасаңыз бардык предметтердин электрондук варианты, электрондук версиясы бул жерде сакталып турат. Сиз каалаганыңызды алып, көчүрүп алып, өзүңүзгө принтер аркылуу чыгарып, сабакта колдонсоңуз болот. Эгерде окуучуларыңызда дагы ушул китептер жетишпесе, аларда сатып алууга мүмкүнчүлүк жок болсо, алар дагы электрондук версиясын көчүрүп алып телефонуна
үйдө колдонуп пайдаланышса болот. Бул жерде бардык класстар үчүн окуу программасындагы китептердин электрондук варианттары бар. Көрүшүңүз мүмкүн. Биз азыр мисал үчүн бизге краткие рассказы по истории 5-класс. Ошол китепти көчүрүп көрөйүк. Кандай кылабыз? Ошол китепке бир жолу басабыз. Андан кийин мына жаңа окно ачылып, китептин астында скачать деген бөлүм турат. Көрсөңүз мүмкүн мына. Сиз ошол скачатты бир жолу басасыз. Ана бул жерде мына көрсөңүз мына 6 мегабайт экен китептин памяты азыр мына көчүрүлүп жатат. PDF форматтагы китеп болуп эсептелинет. Азыр бул китеп көчүрүлүп болот, андан кийин таанышып чыгабыз. Андан кийин, урматтуу достор, сиз бул жерде дагы башка китептерди дагы көчүрүп алсаңыз болот. Мисал үчүн, мына студенттер, мугалимдер үчүн Манас эпосу боюнча орусча, кыргызча сөздүк Юдахин авторлугунда электрондук вариантта Сынган кылыч, иш кагаздардын мамлекеттик жана расмий тилде жүргүзүүсү кандай жүргүзүлөт? Бул дагы электрондук версияда абдан керектүү китептердин бири. Орус тили окуу китеби, кыргыз тилинин жазуу эрежелери, юридикалык атоолордун жана башка түшүнүктөрдүн маалыматы. Мисал үчүн карасаңыз, бул жерде абдан кызыктуу китептерди электрондук вариантын көрүшүңүз мүмкүн. Бул жерде биз сизге авторлору жөнүндө айтып өтөйүк. Сайттын Биздин Мурас уюму түзүүчүлөрдүн бири Бишкек, Кыргызстанда жайгашкан. Почталары бул жерде турат. bizdin2gmail.com. Кандай суроолоруңуз, маалыматыңыз болсо, ошол почтага жазсаңыз, жооп беришет. Өнөктөштөр Сорос Кыргызстан фонду жана Кыргыз Республикасынын президентине караштуу мамлекеттик тил боюнча улуттук комиссиясы. Биздин Мурас уюму сөздүк, орфо-kg деген долбоорлорду дагы ишке ашырган. Бул долбоорлорду дагы кирип колдонуп көрсөңүз болот. Абдан пайдалуу. Андан тышкары социалдык тармактарда дагы Facebook, YouTube, Twitterде дагы издеп тапсаңыз болот. Азыр мына аз гана убакыт калды көчүрүп алуусуна. Көчүргөндөн кийин биз ушул китебибизди электрондук вариантын текшерип көрөбүз. Азыр көчүрүлүп бүтөт биздин электрондук китебибиз. Китепти ачып көрөбүз. Мына көчүрүлүп болду. Эми мышканын оң кнопкасын басып показать папке кайерге түшүптүр экен. Мына эми ошол китепти бир жолу ачып текшерип көрөйүк. Биздин электрондук китебибиз мына. Краткие рассказы по истории Кыргызстаны 5-класс. Көрүшүңүз мүмкүн. Мына китебибиз биздин. Таанышып, окуп, маалымат алсаңыз болот. Бул абдан пайдалуу жана абдан кызыктуу болуп эсептелет. Бул бардык темалар түшүрүлгөн. Көрүшүңүз мүмкүн. Каалаган учурда ачып, каалаган учурда көрүп, үйрөнүп аткарсаңыз болот. Урматтуу достор, эми сиздерге биз ушул Биздин2g сайтынын дагы бир бөлүмү бар. Бул аудио. Эгер сизге аудио китептер керек болсо, аудио бөлүмүнө бир жолу басасыз. Андан кийин бул жерде кыргыз тилиндеги аудио китептерди издеп таап, көчүрүп алсаңыз болот. Мисал үчүн Джек Лондондун Мартини Джейн, Мукай Элебаевдин Узак жол, Касымбековдун Сынган кылыч китептери аудио версиялары ушул сайтка азырынча чыгарылган. Урматтуу достор, билимге умтулган билимдүүлөр, бүгүн биз сиздер менен Биздин2g сайтынан кантип электрондук китептерди издөө жана кантип аларды көчүрүп алуунун жолдорун үйрөндүк. Эгерде сиздерге видеобуз аз гана болсо пайдалуу болгон болсо, албетте видеону досторуңуз менен бөлүшүңүз.
Видеого лайк басып, комментарийде кандай дагы маалыматтарды сиздер үчүн чыгарайык жазып калтырсаңыз болот. Биз сиздерден абдан кубанычта болобуз. Сиздерге терең урматтоо менен Элдор Далиев. Кийинки видео сабактарыбызда көрүшкөнгө чейин сак саламатта жүрүңүздөр. Барыңыздарга ийгиликтерди каалайбыз. Биз кийинки видео сабактарда башка сайттар боюнча башка тилдеги китептерди кантип көчүрүп алууну биргеликте үйрөнөбүз. Барыңыздарга ийгиликтерди каалайбыз.